Бишкекте сот тутумунун жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара аракеттенүүсү боюнча тегерек стол болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков, ошондой эле жогорку сот органынын башкы өкүлдөрүнүн, төраганын орун басары Нурлан Мусаев, судья Кеңешбек Токтомамбетов, аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров жана басма сөз кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. Жогорку сот ушундай эле форматтагы эки жолугушууну буга чейин өткөргөн. Биринчиси өткөн жылдын декабрь айында Ош шаарында, ал эми экинчиси ушул жылдын март айында өлкөнүн түндүгүндөгү журналисттер үчүн Ысык көлдө өткөн. Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү экинчи фаза программасынын негизги эксперти Александру Тенасы жана программанын улуттук эксперти Илгиз Приев катышты. Мен жарандардын сот системасына канааттануу деңгээли тууралуу калыптанган пикирге таасир эте турган айрым статистикалык маалыматтарды сиздердин алдыңыздарда айтып берейин. Эгер объективдүү фактыларга, статистикага кайрыла турган болсок, урматтуу журналисттер, үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында биринчи инстанциядагы соттор тарабынан жалпысынан 53.879 иш каралса, анын ичинен 1.944 гана иш жогорку сотто кассациялык тартипте каралган. Бул жалпысынан 3,6% иштер жогорку сотко даттанылган дегенди билдирет. Демек, көрүнүп тургандай, калктын 80% сотторго ишенбейт деген калыптанып калган пикирди объективдүү маалыматтар жокко чыгартты. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясы Кеңешбек Токтомамбетов сот иштерин чагылдыруу практикасы оң жана терс жактары деген темада сүйлөгөн сөзүндө журналисттерди соттук териштирүүлөр боюнча материалдарды жазууда кылдат болууга чакырды. Порой стремление рассказать о вопиющем преступлении журналисты раскрывают частную информацию, раскрывая названия маленьких сел, городов, номера школ и даже имена и фамилии близких родственников пострадавшего лица. Из новостных лент все мы читали, что отдельные пострадавшие от насилия стали жертвами стигмы в сообществах, в которых они учатся, живут. В этой связи призываю журналистов пользоваться деперсонификацией, скрывать настоящие имена не только пострадавших, но и близких родственников при журналистских расследованиях, аналитических материалах, целью невозможности определить личность жертв насилия. Өз кезегинде Александру Тенасы судьялар менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамилесине токтолуп, эл аралык тажрыйба туурасында айтып берди. Эксперт ошондой эле тараптар натыйжалуу кызматташуунун жолдорун ачык талкуулаган мындай иш-чара өз ара аракеттенүүнүн сапаттык жаңы деңгээлине чыгууга түрткү боло аларын белгиледи. Мы говорим о судебной системе и о суде. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, тегерек столдун катышуучулары сот тутумунун ишмердүүлүгү тууралуу калкка кеңири маалымат берүү үчүн өз сунуш пикирлерин, каалоолорун айта алышты. Зарбек Романович, сиз келген чындыгында жакшы болду. Массалык маалымат каражаттары менен байланыш жакшыраак деп айтсак болот. Тегерек столдун ишин жыйынтыктап жатып, Замирбек Базарбеков сот тутумунун маалыматтык ачыктыгын камсыз кылуу үчүн соттор менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын өз ара байланышы эки тараптын мыйзамдарынын негизинде курулушу керек экендигин баса белгиледи. Сот тутуму журналисттерге толук маалымат берип турган милдеттүү. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттары өз кезегинде бир гана маалыматты талап кылбастан сот тутумунун өнүктүрүүгө, коомчулукка укуктук жактан сабаттуу маалыматтарды берүүгө көмөктөшүүсү зарыл. Белек этүүчү жагдай иш-чара Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү экинчи фаза программасынын колдоосу менен уюштурулду.